Aseleci, Алейкум ассалам. Allah Taala'mına ıyık жерге ziyaratты nasip etken ekenine gelip kaldık. Sezimleriniz qanday? Сезимдеримди ошо сөздөр менен мен жеткизе албайм болуш керек да. Анткени деген сен бул жака өзүң келип, өзүң ибадат кылып, өзүң Алла Таала менен мындай орусча айткандай, мен аралаштыра берейин орусча бираз. Один на один сүйлөшүп, бүт кыялдарыңды, максаттарыңды же бир какой-то бир переживанияларыңды айтып, сүйлөшүп, ибадат кылып кетпесең, мындай сөздөр менен жеткизе албайсың го. Анткени бул жакта, именно бул жакта мен ошо канча ден дүйнө жүзүндө кыдырып келдим, канча бир 40-50 мамлекеттен көп го дейм уже. Ушу жакта именно ошо Мекка, Мадинада мен ушул жак жүрөгүм тынч. Мынчалык өзүмдү жакшы сезген жокмун да эч качан. Жан дүйнөнүн рахатын келип. Жан дүйнөнүн рахатын. Өзүңүз жөнүндө бираз айтып койсоңуз, бираз өзүңүз жөнүндө. Өзүм жөнүндө мен жөнөкөй эле айыммын. Тренер, коуч, көп жылдан бери мен Лондонго жашап келдим, почти бир 20 жылга жакын да. Бирок өзүм Кыргызстандамын, андыктан Кыргызстанга кайтып келдим. Өзүмдүн мамлекетимде, өзүмдүн жериме, өзүмдүн элим менен бөлүшөйүн деп, билимимди. Азыр деген эми эң биринчи приоритет мага дагы ошо Алла Таала менен мамилем болуп калды да, эң биринчи орунда. Бул сапарга кандай келип калдыңыздар? Эмне себеп болду же кандай чечимдер менен ыйык сапарга аттанып калдыңыздар? Чындап айтсак, жана сиз айткандай, мен көп угуп калдым да бияктан. Алла Таала өзүнө чакырган кишилер эле келет экен да. Анткени биз деген планда биз ойлоп атканбыз, Дубайга барабызбы, же каякта бир ысык мамлекетке барып келели, ооба. Ысык жерде өткөрөлү деп. Бирок бир заматта эле жолдошум экөөбүз ойлонуп калдык. Меккага барып келмеликпи, умрага деп. Ооба деп, уже ошо күнү чечтик, эртеси күнү кечинде уже биз барып уже брондоп баштадык кечинде. Ошондой эле болуп калды. Ошондо умра өзү кандай экен, сложный бекен? Көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Барып ал жакта эртеден кечке эле болуп ибадат менен алек болуп, же болбосо там какие-то сложности, кыйынчылыктар болот. Анан мен даяр эмесмин. Мен көпчүлүк мындай бир светский чөйрөдө, динден алыс бир чөйрөдөгү кишилерди чакырган мезгилде алар айтышат, мен даяр эмесмин го деп, у них страх какой-то, барьер есть. Вот сизде кандай болду бул нерсе и на самом деле на практике это как вам? Негизи адам киши эч качан эчтеке даяр болбойт. Эч качан. Ар дайым бир эме чыгат да, бир шылтоо. Анткени мен деле аз айтсам, мен хиджаб кийбейм, анан мен кирпиктеримди наращивание кылып койгом. Бирлер айтат, кирпиктериңди айсыл чечпейсиң. Мен аз күтсөм, качан мен тигини буга даяр болом, анда эч качан умра кылбайт болчу. Бирок мен азыр эми альхамдулилля намазымды окуп баштадым. Эми умрадан кийин албетте 5 маал намаз окуйм деп мен уже өзүмө чечтим да, 100%, иншалла. Бирок даяр болбойсуң эч качан. Сен адам киши ошо проблемада, бул эң чоң проблема, бул күтө берет адам киши. Качан туура убакыт келсен, анан качан идеалдуу момент эч качан болбойт. Сен аласың, чечесиң, жасайсың. Болду. Ошо аракетке жараша болот экен да. Мен Инстаграмга жакында бөлүштүм го, 3 нерсе экен да. Биринчиси бул англисче бир эме бар да. Unshakable belief. Бул деген мындай ишеним, 100% ишеним болуш керек да. Биринчиден Аллага, экинчиден өзүңдүн кыялыңа, үчүнчүдөн өзүңө. Биринчиден Аллага ишениш керексиң, что эгер ниет койсоң, Алла Таала сага мүмкүнчүлүк берет, бирок 100% ишеним өзүңө болуш керек. Мен жасайм, мен ошону ишке ашырам. Аракеттин баарын кылыш колуман жеткинче, колуман келишинче жасайм. Үчүнчүсү бул деген өзүңдүн кыялыңа ишениш керексиң. Адам киши, мен умрага баргым келип атат. Мен таң калам, кээ бир адамдар канча намаз 20-30 жыл окуган кишилерди билем да, 100 жыл келиптир да. Мен сурайм да аларды. Жок, келип атса, эмнеге сен анткени деген ниет кылбайт. Ниет кылса аракети жок. Мечта бойдон калат, кыял бойдон. Ошон үчүн сен даяр болбойсуң. Башта да болду. Бирдеме бары ниет кыл, Алла Тааладан суран, 100% ишеним и 100% аракет болду. Анткени деген мен эми бияка жыл сайын иншалла келгим келет, жолдошум экөөбүз. Үй бүлөбүз менен. Негизи бул жака келгендердин ушул
умрага келген кишилерди мен эки категорияга бөлөм. Биринчи категориясы бул осознанно келгендер, өз эмне үчүн, эмне ибадат үчүн келгендигин билгендер. Практикующийлер да. Исламды практика кылгандар. Ал эми экинчиси бул тууган ургу, жакындары, достору, үй бүлөсү, аялы же күйөөсү ушундай жөнөткөндөр. Бул оңолуп келсин, жаман адаттарын, привычкаларын таштап келсин, жүрөгү ачылсын жана башка дегендерден. Анан бул экинчилердин жарымдан көбүнүн жакшырып кетип аткандарына күбө болобуз да. Анткени бул жер жүрөктөрдүн ачыкчы, Алланын колунда. Жүрөктөр ачылган, дуалар кабыл болунган жер да. Анан умра маалы өзү сизге канчалык кыйын болду? Бул кыйын бекен же анчалык кыйналган жоксузбу умраны аткарууга? Бизге аябай эле жеңил болуп атат иш болсо. Биринчи келгенде эле биз Мединага келгенде абдан сонун болду. Анткени отельде жанында мечет. Отелден чыктың, мечетке кирдиң, ибадат кыласың, кайра келесиң. Бияка келгенде тавафка сразу кирдик, баары жеңил болуп атат мага. Иш болсо тавафта кылып атканда мен мындай умра лайф көрүп атканда мен ойлоп атканда, мен тияктан аябай эле жоголуп же кыйын. Жок, биз келдик, сразу тавафка кирдик. 10 мүнөттөн кийин биз уже Каабаны кармап, Каабанын жанында уже ибадат кылып. Потому что мен Алла Таалага айттым, Алла Таала ушу мен так хочу прикоснуться к Каабе. Уже 10 мүнөттө Каабаны кармап турдук. Уже 10 мүнөттө ибадат кылып аттык. Бүт жеңил, баары жеңил. Баары сонун иш болсо баары жеңил, билбейм. Кимге умра кыйынчыраак келет, бизге абдан эле жеңил умра. Чындыгында бул эми кылып көрбөгөн адам үчүн оор кыйын көрүнө берет да. На самом деле дин өзү жеңил. Ислам өзү бул религия легкости, жеңилдиктин дини. Дин адамдын жашоолорун жеңилдетет да. Мен мурун кичинекей бала кезимде бизде ОРТ-гана тартчу. Анан биз ал жактан Поле чудес, Последний герой, Фабрика звезд деген передачаларды көрчүбүз да. Анан ал жактан мен диний түшүнүгүм жакшы болбогондуктан все время недовольство боло берчүмүн дечи. Мен неге ушу жердин түйүндө Баткенде төрөлүп калдым? Неге биздин айылда бир эле каналдан башка телеканал тартпайт? Эмнеге биз только ушул нерселерден орустар жыргап жашайт, биз болсо все время ушундай бир нормалдуу жашообуз жок деп менде аябай кыжалатчылык болчу да. Мен динди тааныганда кийин 9-классында исламды практика кылып баштагандан кийин ошол нерселердин бүт бардыгы жоголду. Жан дүйнө ушундай бир покой, тынчтык тапты да. Анан жашоо исламды үйрөнүп практика кылгандан кийин бүт бардык нерсе жеңил болуп калды да. Менде мындай бир невозможный, кыйын, бир проблематичный, эл эмне дейт, общество эмне дейт, бул кандай, тигил кандай деген бир проблема жок бул жааттан алгандачы. Дин биздин бүтүндөй жашообузду жеңилдете турган нерсе, и диндеги бардык ибадаттар жеңил да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах Таала пенденин колунан келбеген нерсени ага жүктөгөн эмес дейт. Если Аллах что-то возложил на нас, это уже в наших силах, это вообще легко и просто. И ошолде мына эжекем жакшы айтты, умрада эч кандай коркунуч да жок, проблема да жок, и оорчулук да жок экендигин баса белгилеп өттүм. Урматтуу ыйык жерди арзуу кылган бир туугандарыбыз, бул сапар ар бир ниет кылып, аракет кылган адам үчүн, анан жараткан Аллах Таала чакырган кишилер үчүн мүмкүн болгон нерсе. Андыктан ар бириңиздер ниеттерди кылып, бул ыйык жерде дуалар кабыл болгон жерде жараткан Аллах Тааладан өлкөбүз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, өзүбүз үчүн жакшылыктарды сурай турган бир жер экендигини баса белгилеп кетебиз. Анан сиздерде сонун бир мүмкүнчүлүк болуптур. Бул сааттын астында Каабатулла көрүнүп турат бул жерде. Аллах Тааланын рахматы жөн гана Каабатулланы карап отурган кишилерге 20 рахмат жаайт дейт да. 20 милостив Аллах. Кудайдын 20 рахматы жөн гана Каабаны карап отурганга. Бул жерде ылдыйдан андай мүмкүнчүлүктөр жок. Военныйлар ары бери айдай берет, жыл деп пробка кылдың, жолду жаптың. Ал эми бул жерде мына Кааба көрүнүп турат экен с видом. Бул нерсе дагы аябай ибадаттын жеңилдигине жакшы таасир берсе керек. Сиздерге бул жагы жеңилдик болуп жатабы? Сааттын астында жаткандык. Албетте аябай мындай ыңгайлуу, анткени убакыт көп албайт жол. Чыгасың, ибадат кыласың, таваф жасайсың. Анан кайра. Это того стоит, да? Андыктан биз бул мүмкүнчүлүктү мына мен Фейерман сааттын отзывдарын карап атсам Booking-ден. Отзывдарда Казакстандан, Россиядан, анча-мынча Өзбекстандан гана отзывдарды окуп калдым. Ал эми биздин Кыргызстандан отзывдар жок болсо экен, мен көрө албадым. Бул деген сөз биз көпчүлүк учурда ушул бир арзан пакеттерди алып, арзан немелерге качырып аткан кербезибиз. Бул сааттан кымбат, чубак устаз да бир айтты эле. Кымбатыраак болсо дагы сааттын астында харамга жакын жерге жайгашкыла, ибадатка тоскоолдук жаратпасын. Чындыгында автобус менен анан намаз убактыларында өзгөчө мына жума күндөрү да бир топ кыйын болуп калат, адам көп.
автобустар аз болуп, анан тыгын болгон учурларда адамдын убактысын алып коет экен, кээде энергиясын алып коет. Анан эми бул жерде ар кандай культуранын элдери келет да. Африкадан келгени бар, башкасы бар. Анан мен дагы кээ бир мындай бир туугандарыбызды көрүп, анан иренжип, булар невоспитанный, тарбия жокпу деген адамдарга айтарым. Жанагы эки категория бардыгына тиешелүү да. Ошол Африкадан келгендерге деле, но биринчи категория менен экинчи категория тиешелүү. Ошолордун дагы ушу адам болсун деп жөнөткөндөр бар да. Анан кээде ойлойбуз, араб десе эле, дүйнөдө өзү 22 араб мамлекети бар. Араб десе алардын бардыгын биз периште көрөбүз да. Потому что бизге арабтар, устаздар барган, шейхтер барган, ушундай бир динди жакшы кармаган кишилер баргандыктан биринчи впечатление ушундай жакшы кишилер. Пайгамбарыбыздын эли, пайгамбарыбыздын тукуму бул кишилер жакшы. Анан мындайраак арабтар барганда бул арабпы деп баягындай нерселер кездешет. Анан мен Египеттен келген арабтар менен сүйлөшүп калып, качан келдиңиз, канча жол келдиңиз деп сурашсам, адам 75-те чыккан, адам 65-ке чыккан. Десем биринчи жол келдим дейт. Мен таң калдым, субханалла, сен араб болуп туруп биринчи жол келди аксакал десем, ооба биринчи жол келдим. Мындайлар көп. Араб десе араб өлкөсүнөн тынбай эле келип эле бул там 2-3 айда келип кете бергендер жок эмес экен. Алар келип жакшырып оңолуп кетип аткандарына күбө болобуз. Эгерде бул жерде кайсы бир кемчиликтер болсо, ал инсандын кемчиликтери, кайсы бир элдин, обществонун, анын бир человеческий факторлордон. Ал эми бардык жакшылыктар Аллах Таалага таандык. Биз бул интервьюбузда биз жакшы сөздөрдү айткан болсок, бул Аллах Тааладан пендечилик кылып кандайдыр бир кемчиликтер кетирген болсок, ал биздин катабыз, биздин нафсыбыздан жана шайтандын азгырыктарынан болушу мүмкүн. Аллах Таала биздин бардыгыбызды ыйып, Кабатулланын пайгамбар хадиси, акыркы сөзүбүздү хадис менен жыйынтыктайлы. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Аль-худжаж вал умар вафтуллах". Ажылар, чоң ажыга келген ажылар жана умрачылар, кичи ажыга келген умрачылар бул вафтуллах, делегаттар. Аллах Тааланын делегаттары дейт. Алар күнөөлөрүн кечирилишин сурады, Аллах Таала алардын күнөөлөрүн кечирди дейт. Алар Кудайдан сурашты, Аллах Таала сурагандарын берди дейт да. Делегаттар бир жерге маселе көтөргөн барышат да. Жөн эле конок эмес, бул делегат выше стоит и маселе көтөрүп жараткан Аллах Тааладан жогоруда айткандай элибиз үчүн, журтубуз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, өзүбүз үчүн жакшылыктарды сурап ала турган бир мүмкүнчүлүк. Аллах Таала ар бир кыргызстандыкка мындай сапарларды насип этсин. Дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандарга бул ыйык сапарларды насип этип, Аллах Таала жеңил кылган болсун. Сиздин бул жердеги кылган чечимдериңиз, бешмал намаздын бекем окуйм деген ниеттериңизди Аллахым бекем кылган болсун. Жараткан Аллах Таала сизге. Бул менин жолдошума чоң рахмат. Анткени ошо менин жолдошум намазды бекем киши, мен дагы бир жол көрө элекмин. Четко жасайт, убактында жасайт, эч качан калтырбайт. Ошон үчүн мени ошо мен жолдошума чоң рахмат да. Аселайым, сизге бир суроо. Камедар устаз сөзүңүздү жыйынтыктады да. Сиз мына 10 миң деген адам чогулган семинарларды өткөрүп жүрөсүз да. Ошондогу сезим менен, мисалы 10 миң адам алдында турган сезим, мына жерде Кабадагы сезим кандай айырмасы болду сиз үчүн? Эми 10 миң адам турганда мен билим берген үчүн барам да. Билим берип атканда бул башкача, сен бөлүшүп атканда. А бул жака мен билим алам деп келдим да. Бул жактан мен дем күч алып атам, мен билим алып атам, мага мен иманым күчтүү болуп атат. Мен өзүм эмнеге бул жака, бул жашоого, бул дүйнөгө мен эмнеге келгенимди мен түшүнүп атпаймынбы азыр. Дагы келинчегине намаз окуйдура албаган, баштата албаган байкелерибизге жакшы бир лайфхак болду деп ойлойбуз. Биринчи өзүңөр баштагыла, а келинчегиңер силерди ооба эрчит. Бирок силер ибадат кылганда силер ошондой пример болуш керексиздер. Мен жолдошум аябай күчтүү пример болду. Мен аны көрүп, мен мынчалык намазды сүйүп калдым. Аны көрүп атып, канчалык сонун жасайт, четко жасайт, эч качан калтырбайт, ушунчалык чуркайт намазга. Эң биринчи Алла Тааланы эң биринчи орунга коет. Мен ошону көрүп, мен ушунчалык мындай таасирлендим. Мынчалык мен вдохновилась бар го ошол. Мен да ошондой болгум келди да, аябай. Сонун чечимдер Аллах Таала айтканыбыздай бекем кылган болсун. Жараткан Аллах Таала баарыбызга бейиш амалдарын жеңил кылып насип этип, тозок амалдарынан баарыбызды жараткан өзү сактасын. Жалпыбызга Аллах Таала өзүнүн үйүнүн коногу болушту насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Болду.